Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылышы аны менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Кызмат абалынан кыянат пайдаланып, алдамчылык менен алектенген кадастр мекемесинин мурдагы жетекчиси кармалды. Учурда 1167 кыргыз жараны Орусиянын абактарында жазасын өтөп жатат. Басымдуусу баңгизат колдонууга жана таратууга айыпталгандар. Кыргызстанда бала бакча көйгөйү курч бойдон калууда. Акылбек Жапаров аны чечүүнүн жолу бар экенин ачыктады. Бүгүн көзөмөл органынын кызматкерлеринин кесиптик байрамы. Президент куттуктоо жолдоду. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 22 ноябрда көзөмөл органдарынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Коомдогу мыйзамдуулуктун жана укук тартибинин кепилдиги болгон Кыргыз прокуратурасы өлкөдө мыйзамдуулук менен тартиптен сакталышы үчүн кызмат кылып, адилетсиздикке каршы аеосуз күрөш жүргүзүп келет. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда нарк сактаган элибизден туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок деген кемеңгер кебин ураан кылып, прокуратура коррупцияга, мыйзамдуулукту бузууга каршы системалуу жана принципиалдуу күрөш жүргүзүүгө тийиш. Анткени сиздер тандаган жол адилеттүүлүк менен ар намыстын, калыстык менен мыйзамдуулуктун жолу. Бул ары сыймыктуу, ары жоопкерчиликтүү милдет деп айтылат. Прокуратура кызматкерлери мыйзамдын ишенимдүү сакчылары катары коомубузду адилетсиздиктен жана мыйзамсыздыктан коргоп келгендиктен прокуратурасыз мыйзам үстөмдүгүн орнотуу мүмкүн эмес деген президенттин куттуктоосунда баса белгилеп кетти. Учурда 1167 кыргыз жараны Орусиянын абактарында жазасын өтөдү. Алардын басымдуу бөлүгү баңгизат колдонууга жана таратууга айыпталуулу. Андан сырткары Европа өлкөлөрүнүн абактарында эркинен ажыратылган 13 кыргызстандык отурат. 6 жыл ичинде чет мамлекеттерден жаза өтөөчү жайларында мөөнөтүн өтөп жаткан 550дөн ашуун кыргызстандык мекенине кайтарылган. Бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында соттолгон адамдарды өткөрүп берүү тууралуу конвенцияга кошулуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан учурда башкы прокуратуранын маалыматында айтылды. Акыркы мезгилде миграцияда жүргөн мекендештердин басымдуу бөлүгү Орусияда экендиги айтылат. Алардын арасынан 1167 адам абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар. Анын көпчүлүгү баңгизат колдонууга же таратууга айыпталып кармалышкан. Андан сырткары акыркы 6 жыл ичинде чет жайлардагы абактардан Кыргызстанга 550дөн ашуун адам мекенине кайтарылган. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында башкы прокуратуранын маалыматында айтылды. Конвенцияда соттолгон өкүмдү аткаруу үчүн башка өлкөгө өзүнүн гана макулдугу менен, ошондой эле кызыктар мамлекеттердин макулдугу менен берилиши мүмкүн деп каралган. Соттолгон адам өзү жаран болгон өлкөгө гана өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Ал эми өкүмдү аткарган өлкө жазаны жеңилдетүүгө же соттолуучуга таптакыр ырайым кылууга укуктуу. Өкүмдү кайра карап чыгуу сот органдарынын алгач өкүмү чыгарган өлкөгө гана укуктуу. Конвенциянын иши мындан ары чыгарыла турган өкүмдөр гана эмес, буга чейин чыгарылган өкүмдөргө да тиешелүү. Ага улай бүгүнкү жалпы жыйындын жүрүшүндө парламент оң рулдуу унаалар менен такси кызматында иштөөгө уруксат берүү мөөнөтүн узартуу демилгесин четке какты. Демилгечи депутат Дастан Бекешев 2030 жылга чейин тыюу салбай туруу мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок биринчи окууда эле эл өкүлдөрү тарабынан аталган мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. Комитет төмөнкү корутундуну кабыл алды. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Бекешев, Маматалиев, Кадырбеков, Козуев, Алиев, Кокулов, Аджибаев жана Абдалиев тарабынан демилгеленген автомобиль транспорту жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун четке кагуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Ошондой эле азыркы тапта коомчулуктун үрөйүн учуруп, катуу талкууга алынган таштандыга ташталган ымыркайлар тууралуу жогорку кеңештегилер бүгүн да маселе көтөрдү. Анда парламент төрагасы тарабынан мындай терс көрүнүштөрдү жоюу максатында чукул чаралар көрүлүшү керектигин билдирди. Агалай коомдук жайларга видео көзөмөлдөрдү орнотууну күчөтүү зарыл дейт. Бул абдан кейиштүү жагдай. Ушул жаатта өкмөт зарыл чараларды көрүш керек. Милиция ишти күчөтүлгөн тартипте алып барбаса, бул чоң коркунуч коомдо.
Ошону менен катар мына кече шаардын мэрине да айттык. Шаардагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири бүгүнкү күндө зарыл чечиле турган маселе бул автоунаалардын тыгыны. Ал эми жогорку кеңештин түштөн кийинки жалпы жыйынында бир катар эл аралык келишимдерди ратификациялоо багытындагы мыйзам долбоорлору каралды. Анда Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер тарабынан өнөр жай тармактарында биргелешкен кооперациялык долбоорлорду ишке ашырууда, финансылык көмөк көрсөтүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 3 окууда тең кабыл алынды. Экономикалык бирлигиндеги мүчө мамлекеттердин ишканаларынын ортосундагы кооперациялык байланыштарды кеңейтүүгө жана биргелешип өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө, өз ара жеке жана мамлекеттик инвестициялардын өсүшүнө дем берүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган кооперациялык долбоорлорго 3төн кем эмес мүчө мамлекеттер катыша алышмакчы. Финансылык көмөк көрсөтүү формасы катары атайын демпингке каршы жана компенсациялык алымдардан мүчө мамлекеттердин бюджеттерине түшкөн жалпы сумманын кредиттер жана займдар боюнча пайыздык ченден 10% өлчөмүндө субсидия көрсөтүлгөн. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө жана конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2 окууда каралды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, Регион, Бишкек. Бишкекте Арча Бешик конушундагы Маркаян көчөгө таштап кеткен келин менен акыйкатчынын өкүлдөрү жолугушту. Бул тууралуу бүгүн 22 ноябрда акыйкатчынын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуу ал милициянын убактылуу кармоочу жайында отурган кезде өткөнү, келин үй шартында төрөгөнүн, ата-энеси кош бойлуу экенинин кабары болбогонун, баланын атасы абактап отурган киши экенин айтып бергени кабарланды. Мекеменин маалыматына караганда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева бул ишти тергелишин жеке көзөмөлүнө алды. Кылмыш жаза кодексинен кылмыш жасоого аракеттенүү жана эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү деген беренелеринин негизинде айып тагылып жаткан келинге мамлекеттик адвокат бөлүштүрүлдү. Бүгүн Ымыркаян көчөгө таштап кетти деген кыздын баш коргоо чарасы каралып, үй камагына чыгарылды. Билдирмеге караганда мындай чечимди Ленин райондук соту кабыл алган. Чүй областында 755 жол эрежесин бузган Chevrolet Lacetti унаасынын айдоочусу кармалды. Эреже бузуу фактылары 2022 жылдын 30 майынан 2023 жылдын 20 ноябрына чейинки аралыкта коопсуз шаардын камераларына түшүп калган. Айып пулдардын жалпы суммасы көрсөтүлгөн эмес. Тийиштүү мекеме жол эрежесин көп бузган автоунаанын сүрөтүн коомчулукка жарыялады. Анда машинага Россия номери тагылып турганын көрүүгө болот. Айып пулдарын өз убагында төлөбөгөн айдоочу Бишкек-Кордай трассасынан кармалган. Уна Аламүдүн районунун убактылуу кармоочу жайына токтотулду. Акыркы учурда өлкөдөгү диний кырдаал, экстремизм, террор маселелери байма-бай көтөрүлүүдө. Буга диний экстремисттик уюмдардын иш-аракети күчөгөнү негизги себеп. Өз кезегинде тиешелүү органдар тарабынан аларды аныктоо ыкмалары, кылмыштардын далилдөө иштери жакшыргандыгы менен фактыларды көбөйүп жатканы байкалууда. Буга чейин Ошто кармалган куралдуу каракчылык жана терроризмге көмөктөшкөн кылмыштуу топтордун саны 28ге жетти. Алар биринин артынан бири кармалып, учурда 30 кылмыш ишине айыпталууда. Ошто диний экстремисттик абал кандай, бул жаатта укук коргоо органдары кандай иш алып барууда? Асел Сыдыкова кенен сөз кылат. Кылмыш чөйрөсү менен күрөшүү аеосуз жүрүүдө. Тиешелүү органдар тарабынан күн сайын камоолор уланууда. Деген менен өлкөдөгү диний кырдаал, экстремизм, террор маселелери дагы деле курч бойдон турат. Буга чейин Ошто колго түшүрүлгөн экстремисттик топтун мүчөлөрүнөн толгон токой куралдар чыгып, коомчулукту сестенткени маалым. Бүгүнкү күндө дагы бул топко мүчө болгондор биринин артынан бири кармалып, жалпы саны 28ге жетти. Арасында эл аралык террористтик уюмдун бир нече мүчөлөрү, анын ичинде Сириядагы согуштук аракеттерге катышкандар жана мурда соттолгондор да бар. Ар биринин үйүнөн, скроллорунан, автоматтарын бардыгын алып чыктык. Муну. Алар эми үчүн кармайт. Эгер сен мусулман болсоң, Алла Таалага баш ийсең, эч кимге жамандык кылбасаң, тартиптүү, мыйзамды бузбай жүрсөң, сага автоматтын эмне кереги бар? Эмне кереги бар сага автоматтын? Эмне кереги бар сага гранатанын? Эмне кереги бар сага ошондой курал жарактын? Кимге даярданып атасың? Мына ушул суроолорду беришиңер керек силер. Ушул суроолорду беришиңер керек, жана жерлерде ушуга катуу күрөштү жүргүзүшүбүз керек. Булардын арасында Кыргыз Республикасынын, Тажик Республикасынын жана Өзбекстан Республикасындагы жарандары бар. Булар өз алдынча каракчылыкка
жана террордук уюмдарга көмөк көрсөтүү үчүн атайын кылмыштуу топту түзүп, тиешелүү өздөрүнө зарыл болгон курал жарактар менен, жарылгыч заттар менен, автоматтык куралдар менен жана тапанчалар менен куралданышып, өздөрү гана каракчылык иштери жасалып чектелбестен, өздөрүнүн кийинки муунду дагы даярдап, атайын окутуп, өздөрүнүн арендага алган үйлөрүндө, андан сырткары шаардан сырткаркы Ош областынын, Жалал Абад областынын аймактарында, тоо таштарда ушундай террордук актыларга ок атуу менен машыгышып даярданып жүргөндөрү аныкталды. Ош шаарындагы акча алмаштыруучу жайды карактап, Кара Суу районунда автоунаага ок чыгарган кылмыштуу топтун мүчөлөрү да ушулар болгон. Бул кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлүп жаткан ыкчам терүүгөө иштеринин натыйжасында кылмыштуу топтун 30 ишке тиешеси бар экени аныкталган. Алар оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасап жүрүшкөн. Ушул жумада бул топтун активдүү мүчөлөрү болгон 2 жаран Ош шаарынын тургунун 1 жыл мурун өлтүргөнү ачыкталды. Шектүүлөр окуя болгон жерди көрсөтүп беришти. Жансыз дене Ноокат районунун Арал айылындагы талаада жогорку чыңалуудагы электр мамынчасынын жанында көмүп койгон жеринен казып алынды. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуянын толук жагдайларын жана башка катышуучуларын аныктоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кармалган 1980 жылкы жарандын берген көрсөтмөсүнө караганда, алар өздөрүнүн тобунда бирге жүрүп, бирге аракеттенип жүргөн жаранды бул топтон баш тарткандыгы үчүн аны ушул кылмыштуу топ тууралуу маалыматты билгендиги, анын пландарын билгендиги үчүн аны жок кылууну көздөшүп, Ош шаарынын Черемушка кичи шаарчасынан аны өз автомашинасына салып барып, Ноокат районунун аймагына барып, муунту өлтүрүшүп, көмүп коюшкан. Ал эми Ош облусунун аймагында жыл башынан бери 60тан ашык фактыларды аныктап, алардын баарынын бети ачылгандыгы маалымдалат. Жакында эле Ош облустук ички иштер башкармалыгынын Ош облусу жана Ош шаары боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери менен биргеликте экстремисттик уюмдун мүчөлөрүнүн аракетине бөгөт коюшкан. Алардын үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн учурда арабча жана өзбекче экстремисттик багыттагы китептер, баракчалар, фото-видеосу бар дисктер алынган. Экстремисттик материалды таркатуу фактылар боюнча жоопко тартылууда. Баардыгы эле Кыргыз Республикасынын жарандары. Андан тышкары биз облус аймагында семинар тренинг алдын алуу боюнча, ушул фактыларды алдын алуу боюнча семинар тренинг, мектептерде ар кандай лекциялар уюштурулуп жатат. Бейле кетсе, Кыргызстанда 21 диний экстремисттик жана террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Асель Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош. 350 миллион сомго бааланган жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. 2001 жылдын 31 июлунда Ош шаарынын мэриясы тарабынан Лематекс ЧЧКсына, азыркы Актекс ЧЧКсынын ээсине Ош шаарынын Привокзальная көчөсү 101А дареге боюнча жайгашкан 2 гектар 83 сотук жер тилкеси убактылуу колдонууга берилген. Ош облустук сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы УКМКнын 2023 жылдын 15 ноябрындагы материалдар негизинде Ош шаардык мэриясы тарабынан берилген апелляциялык даттануусун карап, мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарып берүү чечимин кабыл алды. Чечим жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирди. Баалоо корутундусуна ылайык аталган жер тилкесинин баасы кылмыш жасоо учурунда 350 миллион сомду түзгөн. Бирок азыркы учурда базар баасы боюнча 800 миллион сомго жетиши мүмкүн. УКМК жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштерди улантууда. Жалал Абад шаарында жергиликтүү криминалдык кагылышууларды уюштуруучулар кармалды. Акыркы убакта Жалал Абад облусунун ар кайсы райондорунун жана шаар четиндеги аялдардын жаштарынын арасында криминалдык кагылышуулар көбөйүүдө. Бул мушташтар көп учурларда коомдук жайларда денелерине оор залал келтирилип, курал жарак жана травматикалык ок атуучу куралдарды колдонуу менен болуп жатат. Өздөрүн кылмыштуу топтордун лидери катары көрсөтүү менен кээ бирлери Жалал Абад шаарындагы кечи райондордун кароочусу
тобусу деп атап алышкан. Алардын мыйзамсыз иш аракеттерин алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси уюшкан кылмыштуу топту түзүү же ага катышуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул кылмыш ишинин алкагында мурда ар кандай кылмыштар боюнча бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган лидерлери кармалды. Алардын автоунааларында жана жашаган жеринде тинтүү учурунда жашырып көтөрүп жүрүү үчүн конструкциясы өзгөртүлгөн ок атуучу куралдар, ага ок дарылар, бет каптар, ошондой эле РПГ-5 гранатасы табылып алынып, алар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы шаар тургундарынын кылмыштуу элементтер тарабынан мыйзам бузуу фактылары болсо 037 22 5 46 61 телефону аркылуу билдирүүгө чакырат. Кызмат абалын пайдалануу менен алдамчылык аракеттерди жасоо фактысы боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчиси кармалды. 2023-жылдын март айында ал Аламөдөн районунун мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп, материалдык пайда алуу максатында жаранга 1 миллион 200 миң АКШ долларына 3 гектар жер тилкесин сатып алууну сунуштаган. Кылмыштуулук фактыларын тастыктоо жана документтештирүү максатында 2023-жылдын 20 ноябрында Бишкек шаарындагы кафелердин биринде мурда алынган 150 миң АКШ долларынын 10 миң доллар өлчөмүндөгү акча каражатын кайдарып берүү учурунда пара менен кармалды. Тиешелүү иш-чараларынын жыйынтыгында кадастрдын мурдагы жетекчиси УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Майлы суу шаарын таза суу менен камсыздоо долбоорунун 95% аяктап калды. Ага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан 7 миллион 200 миң евро өлчөмүндөгү жеңилдетилген насыя берилген. Президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев Майлы суу шаарынын негизги суу кампасына барып, капиталдык оңдоо иштери менен жеринен таанышты. Кала тургундарына таза суу жеткирүү максатында бөлүнгөн каражатка негизинен 5 багыттагы жумуштар аткарылган. Анда лабораториялык насостук станциялар, заманбап суу тазалоо курулмалары орнотулуп, шаар ичине 25 чакырымды түзгөн жаңы суу, жаңы коорлары жаткырылган. Мындан сырткары ички жана сырткы суу кампалары орнотулуп, мекеменин техникалык паркы жаңыланган. Жумуш толук аяктаса, көп жылдардан бери Майлы суу шаарынын тургундарын түйшөлткөн таза суу көйгөйү толук чечилет. Бул жерде чоң жумуштар аткарылды. Былтыркыга окшоп суу Майлы суу шаарына ылай суулар барбайт. Ошонун баардыгын эске алып, мына резервуарлар курулуп, насостор, ошону фильтрлер коюлуп, ошол убагында сууну тазалап тура турган резервуарлар орнотулуп, мындай заманбап жабдыктар менен жабдылып берилип атат бүгүнкү күндө. Жалал Абад шаарынын Железнодорожный көчөсүндө мыйзамсыз баш аламан соода жүргүзгөн сатуучулардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлуп, мэриянын керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаменти тарабынан соодагерлердин товарлары алынып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Буга чейин да Железнодорожный көчөсүндөгү бул сатуучулардын соода көркөлөрү алынып, ишмердүүлүгү токтотулган. Ошондой эле муниципалдык базарда соода жүргүзүү үчүн атайын соода жайлары берилген. Ага карабай мындагылар тротуарды ээлеп, кайрадан соодасын жүргүзүп, жөө адамдар тоскоолдуктарды жаратып, өз билемдик менен ишин улантып жатышкан. Эскерте кетсек, аталган көчөдө тротуарды ээлеп, мыйзамсыз соода кылган сатуучулар менен эч кандай ижара келишимдери түзүлгөн эмес. Тийиштүү адистер тарабынан алдыда чачкынды соода жайларды иретке келтирүү иштери улантылат. Буларды бир сыйра тазалаган элек, кайра мыйзамсыз туруп алыптыр бул жерге. Дегендер биз соода кылабыз, место берила дейт, местаны бергенбиз аларга жаңы базарда, муниципальный базарда. Ошака барышсын. Барбай эле буяка тротуарларга туруп атат. Булар 100% алдырабыз. Кыргызстанда 1 жаштан 6 жашка чейинки 960 миңдей баланын 740 миңдейи бала бакчага барбайт. Анткени мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин имараттары жетишсиз. Бир эле Жалал Абад шаарына ала турган болсок, 18 миң бала бакча эмне экенин билбейт. Айрым 280 орунга ылайыкташкан мекемелерде 400дөн ашык балдар тарбияланышууда. Кыргызстанда бала бакчалардын жетишсиздиги кечээ жогорку кеңеште да көтөрүлүп, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл өкүлдөрүнүн курч суроолоруна жооп берген.
Жалал Абад шаарындагы номер 17 Какым мектепке чейинки билим берүү уюмунун имараты 1990 жылдары курулуп, 280 балага ылайыкташкан. Учурда бакчада 400 бала тарбияланат. Мында жогорку тайпадагы балдар 2 кабаттуу керебеттерде кысылып укташат. Бакча курулганда 280 балага ылайыкташтырылып курулган бакча. Учурда 400 бала тарбияланат. Тайпада эми балдарга уктоочу бөлмөлөрдө керебеттер менен камсыз болгон. Балдардын санына жараша болгон. Бирок баягы бакчага ылайыкташтырылып салынган нормадан бала ашыкча. Бала бакчанын жетишсиздигинен Жалал Абад шаарында 18 миңдей бала бакчага барбайт. Өспүрүмдөрдү толугу менен бакчага алуу үчүн дагы 15ке жакын имарат курулушу зарыл. Шаардык билим берүү бөлүмүндө бакчага кирүүгө учурда 2300дөн ашык бала кезекте турат. Биздин камсыздообуз 37 гана пайызды түзөт. Жалал Абад шаары боюнча, ал статистикалык маалымат боюнча өзү бала бакчага бара турган азыр 18 миңден ашуун бала бакчага бара турган балдардын саны. Азыркы күндө бала бакчалар жетишпейт. Бул боюнча азыр биз билим берүү министрлигине жана жергиликтүү башкаруу органдарына заявкаларды бергенбиз. Бала бакчаларды куруу боюнча. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандагы өспүрүмдөр мекемесинин жетишсиздиги жана бала бакчалардагы орун көйгөйүн чечүүнүн жолун сунуштады. Ал кече жогорку кеңеште өлкөдө бала бакчалардын иштөө тартиби өзгөрө турганын айтты. Тактап айтканда бакчаларды 2 сменага өткөрүү зарылдыгына токтолгон. По детским садам наша позиция такая: мы готовы строить, помогать строить, открывать эти садики. Мы готовы обеспечивать их учебниками, но от одной философии мы отказываемся, что в детском саду балдарды биз багышыбыз керек. Түштө тамак беребиз, түштөн кийин уктатабыз, анан кечинде атасы алып кетет деп. Түшкө чейин бир балдар окуп школго даярданат, түштөн кийин экинчи смена келип даярданат. Ошондой садиктерге биз колубуздан келген учебниктерди, жардамдардын баарын тең беребиз. Жергиликтүү бийликтегилер, ата-энелери дагы ушуга кошулуш керек. 1 жаштан 6 жашка чейин мен балалык программасы менен иштейм. Бул программа менен иштеген балдарга эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Мына обедке чейин таштап, обедтен кийин алып кетсин десек, биз ата-энелерге өтө эле бир ыңгайсыздык туудурабыз да. Эмнеге дегенде бүт бизге жумушта иштеген врачтардын, педагогдордун, ошол мамлекеттик кызматкерлердин балдарын кабыл алганбыз. Ошол мамлекеттик кызматкерлер балдарын обедке чейин кайда калтырышат? Обедтен кийин кимге калтырышат? Мына ошол суроо ата-энелерге өтө мындай суроо жаратса керек да көпчүлүк. Буга улай эле бийлик бала бакча куруп, аларды китептер менен камсыздоого даяр экенин айтып, бирок тамак аш менен камсыздоону өкмөт мойнуна албайт деген пикирин кесе айтты. Биз электроэнергиясын, суусун, охранасын, зданиясын жардам бергенге даярбыз республикалык бюджеттен. Бирок анан тамагын бергиле деп кыйнабагыла. Мына 24% балдар барат экен, биз андан көрө ушу 24%-ты эмдеги жылы 30% кылайлы, 40%, 50%ке чейин жеткизели. Бала бакчаларда ата-энелерден так эле көп төлөмдү биз ата-энелерден алабыз. Потому что мамлекеттен ясельный группаларга, наристе тайпаларга 13 сомдон акча бөлүнгөн. Чоң группаларга 4 жаштан жогоркусуна, 3 жаштан жогоркусуна 18 сомдон бөлүнгөн. Ал тендерден утуп келгенде бая эле бир 15 сомдон айланып калат да. Ошол 15 сомдон берип жаткан мамлекеттин акчасы кыйла жардам эле да ата-энегечи. Эгер аны дагы алып койсо билбейм, анда ошол мамлекетте иштеп жүргөн баардык эле ата-энелерге кичине кыйынчылык туудуруп коет болуш керек. Азыр бул жагын деле эптеп топтоштуруп багып атабыз. Интернет булактарынан окудум. Ата-энелер тамактандырсын деп. Буга мен макул эмесмин. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1583 бала бакча мамлекеттик, 251 жекеменчик. Мамлекет тарабынан жекеменчик бала бакчаларды ачкандарга жеңилдиктер каралып, колдоого алып келишет. Деген менен элди мектепке чейинки билим берүү мекемелери менен камсыздоо курч маселе ойдон калууда. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Акыркы 2 жылда Кыргызстанда жумушсуздардын саны 7,7%га кыскарган. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалымдашты. Дегени менен жыл башында мекеме өлкөдө жумушсуздардын саны 140 миңден ашаарын кабарлаган. Ал эми аймактарда маселенин чечимин издеген мамлекеттик мекемелер жана жеке ишкерлер жумуш орундарынын жарманкелерин уюштурууну колго алышты.
Жөндөмдүү болуш керек, сабырдуу болуш керек. Жалал Абад шаарындагы кондитердик ишканага 10дон ашык жумушчулар керек. Тактап айтканда ашпозчу, навайчы, ашпозчунун жардамчысы жана оператордун орду бош. Талапкерлердин билими талап кылынбайт. 3 күндүк сынактан өткөрүлүп, жумушка кабыл алынат. Айлык маянасы негизинен 3 күн стажировка болот. Азыр эми негизи күнүнө 600 сомдон, анан 3 айдан кийин карап жөндөмүнө карап жогорулайт. Ушундай эле бош жумуш орундары каладагы РСК банкында дагы бар. Ага окуу жайды бүткөн банк иши боюнча билими бар адистер керек. 3 вакансия бар. Бул операционный отдел, кассага, анан кийин сберегательный кассага заведующий керек бизге. Талаптары бизге окуу жайды бүткөн болсо болот. Колледжди, высшийди да бүтсө болот. Бизге амбициозный, иштейм деген адамдар керек. Жалал Абад шаары боюнча 600дөн ашык киши жумушсуз болуп катталган. Бул көйгөйдү чечүүнү шаардагы мамлекеттик кызматтар жана жеке ишкерлер колго алып, жумуш орундарынын жарманкеси өттү. Анда шаар ичинен жана жакынкы райондордон жалпы 2000дей жумуш орду сунушталды. Мен жаңы эле келдим, эми көрүп баштап атам, ошону көрөйүнчү кандай экен. Айлыктары жакшы эле, 15 000, 20 000 эми. Жакшы эле го. Эми барсак дагы көтөрүлөбү, көрөбүз да. Жумуш издегендер деле, жумуш бере тургандар деле аябай көп келиптир. Менимче бул жармаке баарына пайдалуу болот деп ойлойм. Өлкөбүздөгү жумушсуз жарандарды кыскартуу максатында жана бүгүнкү күндө көрүп атасыз, мына бүгүн жакшы жетишкен ишкерлерди бетме-бет жолугуштуруу, жумушсуз жарандар менен бетме-бет жолугуштуруу мындай угуп эле койбостон бүгүн жумуш биз иш берүүчүлөр атайын келишкен бул жерде өздөрүнүн продукциялары менен, ошол жерде өздөрүнүн вакансиялары менен өздөрүнүн иштерин тартуулайт, кызматтарын тартуулайт бүгүнкү күндө. Иш чаранын алкагында студенттер жана жумушсуз жарандарга семинар өткөрүлдү. Спикерлерди, алдыңкы ишкерлерди чакырдык сиздер үчүн атайын ошол жумушка кандай орношсо болот, кантип өзүнүн максатына жетсе болот, бизнести кантип баштаса болот деген темаларда жакшы бул жактан семинарыбыздар болот. Бош жумуш орундарынын жарманкеси Жалал Абад шаарында экинчи жолу өткөрүлүп жатат. Биринчи жолкусунда 145 жаран жумушка орношуп, эң керектүү кесиптер боюнча окуу курстары уюштурулган. Бул жылы да Кыргызстандын 7 шаарында бош жумуш орундары жана кесиптер боюнча жарманкелер бүгүн өткөрүлдү. Ал эми Бишкек шаарында Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда 29 ноябрда өтөт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Өлкөнүн санариптештирүү иши алдаганча өнүгүү жолунда. Бүгүнкү күндө кызмат көрсөтүүнүн бир нече багыты онлайн форматта өтүп, калктын муктаждыгы жеңилдеди. Бул кызматтар санариптүү өнүктүрүү министрлигинен жана анын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан түзүлүп жатат. Аталган ишкананын түптөлгөнүнө 16 жыл толуп, бул багыт аралыгында ички жана эл аралык жүздөгөн долбоорлорду иш жүзүнө ашырды. Алдыда дагы проекттерди аткаруу, жүзөгө ашыруу иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда санариптештирүү иши соңку жылдар активдешти. Ага Инфоком мамлекеттик ишканасы бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Жалпысынан 100дөн ашуун долбоорлор ишке ашып, өлкөдө мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана алуу, маалымат алмашуу жеңилдеди. Сегодня исполняется 16 лет государственному предприятию Инфоком. Бүгүн Инфоком мамлекеттик ишканасынын түзүлгөнүнө 16 жыл болду. Бул убакыт аралыгында көптөгөн маалыматтык системаларды иштеп чыгышты. Ушул тапта ишкана мамлекеттик 28 мекеме менен кызматташып, ошол эле учурда 104 проекттин негизинде бардык тармактагы маалыматтык системаларына техникалык колдоо көрсөтүп келет. Бул абдан жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Инфоком ишканасы калктык каттоонун бардык багытында жана эң негизгиси шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүдө. Жарандарды биометрикалык каттоодон өткөргөн алгачкы ишкана болуп калды. Белгилүү болгондой, учурда санарип өнүктүрүү министрлиги мамлекеттик бардык мекемелер менен кызматташып, алардын ишмердүүлүгүн бир топ жеңилдетүүгө, ошол эле учурда тездетүүгө негиз боло алды. Алардын катарында Борбордук шайлоо комиссиясы да тыгыз кызматташып, өлкөдө өтүп жаткан бардык шайлоо жана референдум өнөктүктөрүн замандын талабына ылайык аткарууга көмөк берип келет. Бушканын төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындай мүмкүнчүлүктүн түзүлгөнү шайлоонун таза, адамдык фактордун таасирин тийгизбей, ачык, айкын, ишенимдүү өтүүсүн шарттай турганын белгиледи. Анын ичинде электрондук талапкер деген программаны айтсак болот. Тизме шайлоочулардын порталы бир 15 жылдан баштап биз шайлоочулардын тизмесин мындай шайлоо убагында эмес, ошо жалпы жыл бою ачык турат. Шайлоо ошо
мисалы шайлоочулардын тизмеси азыр көп журналисттер тарабынан да колдонулат. Эгерде бар маалыматтар керек болсо, көп тараптардан ал абдан ыңгайлуу бир система болду. Жалаң эле шайлоого эмес, башка дагы тараптарга, башка тармактарга дагы. Инфоком мамлекеттик ишканасы 2007-жылы түзүлгөндөн бери көптөгөн чөйрөлөрдө олуттуу ийгиликтерге жетишти. Ири долбоорлор ички жана эл аралык деңгээлде ишке ашып, мамлекетте жаңы IT тармагынын өнүгүүсүнө өбөлгө болгон ишканалардын бири болуп калды. IT тармагында дагы бүгүнкү күндө мамлекет ичинде бирден бир компания болуп эсептелебиз. Аяктан көптөгөн бүгүнкү күндө 89дан ашык проект иштеп жатат бүгүнкү күндө. 89 алардын көпчүлүгү түздөн-түз мамлекеттик башкаруу системасын жеңилдетүүдө. Ошол эле баягы электрондук кол тамганы алуудан баштап бүгүнкү күндө шайлоо системасы дагы бүгүнкү күндө биз ишкана тарабынан жүргүзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик коопсуз шаар долбоору. Инфоком мамлекеттик ишканасы 23 жылдан бери инновациялык маалыматтык системаларды иштеп чыгуу милдетин аркалап келет. Бүгүнкү күндө калктын муктаждыгына жараша биометрикалык маалыматтар, онлайн тейлөө, электрондук кол тамга, мекен карт, түндүк тиркемелери жарандарга ыңгай жаратты. Ошондой эле республика боюнча 35 заманбап бардык керектүү документтерди бир жерден алууга мүмкүндүк түзгөн калкты тейлөө борборлору иштеп жатат. Учурда дагы 3 КТБ түзүү жана ачуу иштери жүрүп жатканы да кабарланды. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, регион, Бишкек. Кечээ Кыргызстандан футбол боюнча курама командасы Бишкекте Оман командасын 1-0 эсеби менен жеңди. Атаандаштардын дарбазасына Адылжан Абдрахманов киргизген гол кыргызстандыктарга майрам тартуулады. Ал экинчи тайм башталары менен эле эсеп санын ачкан болчу. Биринчи таймда шумкарлар бир нече жолу Омандык атаандаштарынын дарбазасына чабуул жасап, бирок ийгиликсиз болду. Оюн катуу таймаш менен өттү. Ал эми стадиондогу кыргызстандык күйөрмандар спортчуларды сүрөп, гол киргизгенге атайы келе калган учурда кыйкырып, ордунан тура калып жатышты. Оюнду алар менен кошо президент Садыр Жапаров, өкмөт башчы Акылбек Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик катчы Суюнбек Касманбетов баштаган бийлик өкүлдөрү көрүп турду. Белгилей кетсек, буга чейин улуттук команданын футболчуларын омандыктар менен 3 ирет беттешип утуп алган эмес. Бүгүн Кыргызстандын 26-жылы болуп турган дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында экинчи беттеши болду. Алдыда дагы эми Тайвань командасы менен күч сынашат. Мына ушундай жагымдуу жаңылык менен бүгүнкү күндеми өз ишин жыйынтыктайт. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.